Саламатсыңарбы менин кичинекей бөбөктөрүм. Бүгүн көркөм адабият сабагы темасы менин апам. Балдар, баарыңарга күндөй жылуулукту каалайм. Кана балдар, айткылачы, азыр кайсыл мезгил? Ооба, күз мезгили. Күз мезгили келип, баарыбыз жылуу кийинип баштадык. Жалбырактар саргайып баштады. Кана балдар, өткөндөгү теманы кайталап алалы. Биз математика сабагына 1-7 чейин санап, күндүн аталыштары менен таанышканбыз. Бүгүн көркөм адабият сабагынан менин апам эң мыкты деген жомокту угабыз. Илгери бир токойдо көптөгөн жаныбарлар жашаптыр. Жаныбарлардын арасынан пилдин баласы мындай дептир: менин апам эң мыкты, анткени ал абдан сулуу, абдан боорукер жана баарынан да чоң, деди. Аны уккан чычкандын баласы мөндөлөй: жок, менин апам эң мыкты, анткени ал абдан сулуу, мээримдүү жана баарынан да кичинекей, деди. Апасы баарынан мыкты экенине жирафтын баласы өзүнө ишенимдүү эле. Менин апам абдан сулуу, абдан боорукер жана мойну дагы узун, деди. Баарынан мыкты менин апам, ал абдан сулуу, абдан боорукер жана уулуу, деди жыландын баласы. Жок, силер жаңыласыңар. Менин апам эң мыкты, деп кирпинин баласы чыкты. Анткени менин апам сулуу, боорукер жана сайып алгычтары бар, абдан тикендүү, деди. Мамалак болсо таарынгансып: жок, менин апам эң мыкты, менин апам эң сулуу, боорукер жана абдан чоң, деди. Булардын баарын угуп турган тоту куштун баласы: урушпагыла, менин апам эң мыкты, боорукер жана сулуу жана баарынан да көп сүйлөйт, деп чыкты. А кенгурунун баласы өзүнө ишенимдүү айтып: менин апам эң мыкты, сулуу жана боорукер жана катуу секирет. Кайда барбасын менин чөнтөгүнө салып алат, деди. Бул жомок балдар көпкө чейин уланчудай, анткени балдар баарыбыздын тең апабыз бар. Бул жомокто эмнени түшүндүңөр балдар? Апа деген бул эң мээримдүү, боорукер, күйүмдүү, түшүнүктүү, эң асыл адам экен, балдар. Ата энебизди сыйлаш керек, урматташ керек, айтканын угуш керек. Кана балдар, үйгө тапшырма жомокту апабызга айтып, жана ушул төмөндөгү ырды жаттап жөнөткүлө. Саламатта калгыла балдар.